бүгүнкү иш чарада ат салышмакчы. Күчтүү командадан турган жана ошондой эле өзүнүн оюн мыкты деңгээлде жеткире алам деген студенттер акыл таймашка кызуу даярданышкан. Студенттердин айтымында мындай таймаштарга катышуу менен алар өзлөрүнүн оюн туура так жеткирүүгө, студенттер арасында лидер болууга жана ошондой эле командада биргеликте иштөөгө өбөлгө түзөт. Буга чейин Демилгел жаштар клубунда 4 турнир болду. 4 турнирге катышып, 2 турнирде жеңишке жеткенбиз. Анан бул жака жалбатым келип. Азыр дебаттар башталат. Ар бир команда өзүнчө бөлүнүп алып, анан өзлөрүнө тийиштүү темаларына жооп беришет. Бул жерде 28, айта кетсек 28 команда катышып атат. Мына бул жердин баары Кыргызстандагы алдыңкы университеттердин студенттери болот. Бул 4 багытта дебат өткөрүшөт. Бул социология, курулуш, миграция жана коомдук мамилелер боюнча. Бул жаштардын ошол ой жүгүртүүсүн, критикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө багытталганда, себеби жаштар университеттердин, ар кандай университеттердин командалары келди. Бул жерде 6-7 университеттен келип катышып атат. Белгилей кетсек, студенттер дебаты бир топ жылдан бери өткөрүлүп келе жатат. Ал арада мындай дебаттарда катышкан студенттер азыркы кезде коомдо өзүнүн ордун табуу менен ийгиликтерди багындырып келишет. Мына ошол талыкпаган эмгектери үчүн бүгүн Республикалык дебат борбору Жогорку кеңештин ыраазычылык баракчасына ээ болуп отурушат. Бүгүнкү күндө студенттер үчүн ошол алар Республикалык дебат борбору коомдук бирикпесин түзүп кетишти, юридикалык жактан бекемдеп, андан кийин ошол жыл сайын жыл ичинде ошол Бишкек шаарындагы университеттердин арасында аймактардан дагы клубтарды чакырып, бир жылына кеминде бир 3-4 турнир уюштурат да, ушундай ири масштабдагычы. Анан бул дагы менин оюмча албетте Бишкек шаарынын жаштарынын өнүгүүсүнө жакшы бир түрткү платформа болуп берип жатат. Бул команда дебаттарды уюштурууда чоң салымын кошту. Албетте, мындай масштабтуу дебат өткөрүүдө бир гана адамдын колунан келе бербейт. Андыктан биргеликте жасап жаткан студенттердин иштери майнаптуу болуп, кийин өз жемишин берет деп эсептешет. Дебатка бул өзүнүн жеке оюну толугу менен билдире алган жана албетте мындай коомдук жайларда жана сүрдөбөй, мындайчасын айтканда, сүрдөбөй коомдук жайларда өзүнүн оюнун биздин азыр депутаттарыбызда ушундай политикада ушундай эме болот го, жана элдин алдына чыгып, шайлоолордун алдында аябай өздөрүн мактап, рекламировать дегендейчи, реклама жасап, жардама жасап өздөрүн. Ошол сыяктуу эле булар дагы өздөрүнүн жекече брендини кенен түрдө түшүндүрүп берип башка адамга. Ошондой деп. Бул иш чарада олтурган студенттердин көбү жок дегенде бир жолудан дебаттарга катышып көрүшкөн. Албетте, акыл таймашка катышууда ар бир студент ынтызар. Ал үчүн бир гана көп окуп, көптү билүү керек.